Нью-Йорк, Бруклин, дал ушундай кызыл кирпич үйлөрдү көзүбүзгө көп учуратабыз, достор. Кыргыздар жашаган квартира тууралуу тааныштыралы деп ачкычын алып койдук. Биз менен жүрүңүздөр, кандай үйлөрдө жашашат, баалары кандай, чогуу таанышабыз. Бул кире бериш экен, достор. Эски Советтер Союзу сыяктуу эле бир нече жыл мурун дал ушулар менен чакырышчу экен. Азыр болсо телефон менен чалуу сыяктуу мындай атайын домофонду турган, бирок бизде ключ бар. Эски бир элести берген мына ушундай жасалган экен. Бул жерде өзүңүздөр билгендей балдардын жана кичинекей бөбөктөрдүн коляска менен түшүүсүнө жана улгайган адамдардын кадимки волкери менен түшө турган дал ушундай темирден бастырма жасалган. Нью-Йорктогу баасы кымбат эң эски үйлөрдүн бирине барабыз. Жүрүңүз, экинчи кабат. Лифт деген сөздү бул жерде көптөр айтпайт. Elevator дешет. Ушундай узун коридорлордо квартиралар жайгашкан. Ria системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринен үй бүлөңүзгө жана жакындарыңызга акча жөнөтүү ого бетер тез жана жеңил болуп калды. Ria системасы аркылуу сиз акчаны Кыргызстанга түздөн-түз М-банкка жөнөтө аласыз. Акча которууну жөнөтүү үчүн телефон номери гана керек. Акча 10 мүнөттүн ичинде келип түшөт. М-банк, чексиз которуулар. Кадимки биздин кыргыз туугандарыбыз жашаган үй Советтер Союзундагы бир бөлмөлүү квартиранын элесин берет. Бул жер кухня, ашкана өтө тар эмес, бирок ыңгайлуу, газ бар, кичинекей кухнясы, холодильниги, анан Кыргызстандан келген жер жемиштер экен. Жаңы үйлөрдүн кире бериши коридору өтө кең боло турган болсо, бул эски модельдеги үй экенин байкасак болот. Кире бериши тар бир бөлмөлүү үй деп айтылып, бул жерге $1700 айына төлөнөт экен. Бул жерде жашагандар бул жерде 10 жылдан бери жашагандыктан көп деле акча төлөгөн жокпуз дейт. Башында ижарага $1300 төлөп, акырын-акырындан көтөрүлгөн дейт. Бирок мындай суммага бир бөлмөлүү үйдү табуу өтө кыйын дешет. Бир канча үйлөргө кирип көрдүм, достор, бирок бул жерден мен шкафтарды көп байкаган жокмун. Американын квартираларында дал ушундай кладовкалар көп экен. Айталы, тигил үйдө дагы бар, жуунуучу жайлары. Кадимкидей бардыгы. Бишкекте кандай болсо, бул жерде дагы эски Нью-Йорктун үйлөрүндө ушундай дейт. Нью-Йорктон үй издегендерге Америкада көптө жашап калгандар айтат, бул жерде кымбат жана эски үйлөргө келесиң деп. Бул болсо жатакана, спальниси экен. 2 адамдык экен. Шкафтарды өздөрү коюп алган экен. Ошондой эле кладовкалар. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. АКШда квартира маселеси өтө курч турат. Өзгөчө жаңы келгендердин иш кагаздары бүтө элек болгондуктан алар ала алышпайт экен. Квартира алыш үчүн поручитель деп, анан кийин риэлторго мисалы айталы 1700, бул квартиранын баасы 1700 деп бир беришет экен. Депозитте бир айын өзүнчө төлөп, анан дагы бир айын төлөп, ошондо 1700дөн 3 жолу төлөш керек экен. Ага кошумча иш кагаздардын ичине кредиттик тарыхын дагы карап чыгышат деп айтышат. Кыргызстандан жаңы келгендер мындай бир бөлмөлүү болсо да квартираларды өздөрү жалгыз арендага ала алышпайт экен. Алар көпчүлүк учурда туугандардын, тааныштардын үйлөрүндө жашашат. Биз мекендештерибиздин квартирасынан обзор алдык. Эгерде сизге кызыктуу тема боло турган болсо, комментарий таштаңыз.